Нарын районындагы Эмгектала айылында 334 бүтүн эл жашайт. Айыл ичиндеги бирден бир маданий очук эле мектеп. Өткөн жылда кичинекей чака мектеп болсо дагы облустук деңгээлде өткөрүлгөн мыкты мектеп сынагында директору Анара Осмонова башында турган мектеп жамааты 2-нчи орунга ээ болушкан. Бул жетишкендик алар үчүн дагы бир топ милдеттерди алдыга койду. Учурдан пайдаланып ушул Керимбай уулу Сарыбай атындагы Эмгектала орто мектебинин жалпы жамаатынын атынан биздин жамааттын эмгек иштеген иштеринин баардыгын тең туура баалап, туура көрсөтүп, ошо областтык деңгээлге чейин көтөрүп, сууруп чыккан Нарын райондук билим берүү бөлүмүнө, Нарын райондук мамлекеттик администрациясына жана жалпы эле биздин айылдын тургундарына терең ыраазычылык билдирет элем. Себеби баардык ошол катышкан элдердин баардыгын тең конкурска салымы абдан зор. Экинчиден биздин мектеп ушу конкурска катышкандыгыбыз үчүн абдан бекем бир багыт алдык, стимул алдык десек болот. Ошону менен эле мыкты мектепке катыштык деп отуруп калбастан, азыркы учурда учур талабына ылайык интерактивный доска аркылуу жана интерактивдүү методдор менен интеграцияланган сабактарды жана интеграцияланган кружокторду өтүп атабыз. Мунун негизги келечектеги максаты окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу жана окуучулардын билим сапатын көтөрүү, райондук деңгээлдерде областтык жана республикалык деңгээлге чейин окуучуларды олимпиадага чейин алып баруу жана республикалык тестирлөөдө окуучулардын жогорку баллды алууга жетиштирүү окуучулар. Эмгек жолунду баштаганда эле бул мектепте эң жакшы түзүлүп берилген. Ошондо акыркы биздин айта кетчү нерсе, биздин Нарын району боюнча эң көп компьютердин саны биздин мектепте. Биздин мектепте жалпысынан 23 компьютер комплекти менен жабдылган. Акыркы үлгүдөгү компьютерлар өзүңүздөр көрүп тургандай интернетке туташканбыз, сеттик байланыштар бар. Окуучулар үчүн да, мугалимдер үчүн да эң жогорку мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мындай ийгиликтер жалпы эле айыл элинин, ата-энелердин түпкө түрлүү көрсөткөн көмөгүнүн аркасында болду десек жаңылыштык болбойт. Ишигин көрүп көрүнөт дегендей, мектеп тазалыгын сактап, көп жылдан бери эмгек кылып келе жаткан аксакал мектептеги мындай ийгиликтерге менин дагы салымым бар дейт. Мектептин айланасында тазалыкты бактын арасына чейин, площадкага чейин тазалыгын биз карайбыз, ошого иреттеп атабыз. Анан ушул кээ бир жерлерде бар экен, аларга чоңдор келет десе эле, же бир телевиденияден киши келет десе эле шыпырак алып же тазалап алат экен. Бизде такай күнүгө ушу 1-нчи күндөн баштап 6-нчы күнгө чейин такай келебиз, такай шыпырып нөтүп турабыз, дем алыш күнү гана үйдө болобуз. Бул айыл райондогу кичинекей айыл болсо дагы республикабызга төбөсү көрүнгөн эл оозуна алынган уул кыздар аз эмес. Арасында мүмкүнчүлүккө жараша айылга келе калганда көз кырын салып жардам берип калгандары дагы бар. Айыл элинин сыймыгы болгон мындай атуулдардын сүрөтү мектептин ардак тактасында илинип турганы кийинки муундарга үлгү. Ал эми айыл мектебинин астына эстеликтин коюлушунун өзүнчө бир себеби бар. Эстелик көп жылдар бою коюлбай келген. Мурунку сайыс мезгилинде көп жерлерге коюлду. Көбүнчө жанакы колхоздун борборлорунда коюлуп калды дегендей. Андан кийин ушул бир элдин мындай демилгеси менен ушу мектептин бул батыш тарабына бир кичинекей эстелик курулган. Бирок начар болуп, көрүнүшү начар болуп, мындай бир эстетикалык тарбиясына, маанисине жетпей, мындай көркүм бузуп, кыргызча айтканда ушу. Анан кайра ушуну улуу жеңиштин 65 жылдыгы болбодубу. Ошого карата эми ушу биздин ата-бабаларыбыздын кайра мындай эрдиктерин баалап, эстелигин тургузалы деп чечип, демилге көтөрүп, анан өзүбүзчө бир уюштуу топ түзүп алып, бир 3 киши ушул жакындарын кыдырып каражат чогулттук. Андан тышкары райондук мамлекеттик администрация 20 000 сом жардам берди. Кирип чыгып сурадык. Ошол кезде Нариман Төлөевдин фондусунан 10 000 сом алдык. Дагы башка элдерден жардам сурадык. Материалдардын Бишкектен ташып алып келдик. Ошентип 65 жылдыкка карата кайра куруп тургузуп чыктык. Эми агесте да ошо ачылышы болгон военкоматтан чакырганбыз. Эскерип баягы
салют беришкен. Анан бул эстеликке биз ата мекендик согуштан тышкары Афган согушунда курман болгон, Баткен согушунда курман болгон, 7-апрелде курман болгон балдарды чогуу киргиздик. Эми жерге ошондо да суроо болгондо, эмне үчүн мектепке койдуңар деп. Себеби мисалы клубка, ар кайсы жерге койсо каралбай калат экен бир чети. Экинчи чети ушул жаштарга патриоттук сезим болсун. Ошолор ушул ата-бабаларыбыздын эрдигин эскерсин. Ушуларга таазим кылып турсун деген маани менен ушул жерге куруп, анан ушул эстеликтерди тургуздук. 50-60 жыл мурун курулган айыл мектебинин эскилиги жетсе дагы аяр мамиле менен жакшы караган үчүн урап калбай иш кыймылы жүрүп келет. Кышкысын жылуулук маселеси негизги орунга коюлуп, эски мешке болсо дагы үзгүлтүксүз от жагылып турат. Эрте күнү кечинде жагабыз. Канча көмүр кетет бир кышка? Жалпы 80 тонна келет. Анан 63 тоннасы келген, эми дагы 17 тоннасы келет деген. Эски жылдын соңу менен биз сөз кылып жаткан Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектебинин орус тили жана адабияты сабагынын мугалими Касаева Нургүлдүн демилгеси менен окуучулардын жана айыл тургундарынын катышуусу менен атайын иш-чара өткөрүлдү. Айыл мектебинде мындай иш-чараларды өткөрүп туруу салт болуп калгандай. Бул күнү мындан 8 жыл мурун бүткөн бүтүрүүчүлөр менен быйылкы бүткөн бүтүрүүчүлөр жаңы жыл алдында элет эл үчүн майрамдык маанай тартуулашты. Алыстан ат арылып биздин бүгүнкү ыр-десте кечебизге келген урматтуу коноктор. Келе жаткан жаңы жылыңыздар кут болсун. Сиздерге ушул жыл чың ден соолукту, алдыга пландаган иштериңиздерге зор ийгиликтерди, меймандош кыргыз элимдин дасторконуна берекени, келечек ээлерине ыйманды тартууласын. Сиздердин алдыңыздарда тарбия класс жетекчинин таянар соос аттуу ыр-десте кечебизди ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Айтайын деген оюбузду, алдыбызга койгон максаттарыбызды биз ушул концерттик программабыз менен камтыганга аракет кылдык. Ынтымагы бар элдин таалайы бага ачылат. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат. Ырыстуу элдин баркы бар, бири-бирине наркы бар. Ынтымагы бар элдин акыл-маны дагы бар. Ырыс алды ынтымак, ынтымактан жыргал тап. Ынтымагың жок болсо, ыдырап кетет бүтүн халк дегендей, биздин элге ынтымак каалап кетелик. Урматтуу президентибиз жарыялагандай, бизге бекем үй-бүлө, кечиримдүүлүк, айкөлдүк абдан берек талашсыз. Андыктан биздин бүгүнкү кечебиздин алдына койгон максаты жогоруда айтылган сөздөрдү бекемдөө болуп эсептелет. Программа ыр-бий тамашалуу көрүнүштөр менен коштолду. Жаңылған түнгі чырақтай, ырыстан бүткөн ырым бар, ырайым бүгін сұратпай, баталын ызыға, жарқыра музыка. Açıla bul geçti, şaşıla bul geçti, sorulup yürekten. Ir
unuttun bayrağın, kanatlı ırdın kayrığın, uçalı birge zamandaş, unutup dilde kaygını, canını ısıtar. Kara jergesi. Kakağanға жақаған бұл таң атпай той болғанға бұл кара жерген. Жел көктөліп директе айтып той жүрген маған келіп қойғаншы. Ой башымды ала жеп қалды. Еміне. Аяқта қара қарсыңар топ кетпішіне бек барлық дейді. Бек деген барбыз деді бек. Бектің бетон кене қойшы қарашы, ол кесірат қарашы, қанша болып кеттені, 5000 болып кетті, төлеп қойсы олар. Жана аяғын түгілі шақырттап сөйлесе бәләдесіне төлеп қойбайбы? Чөтөгүн толо бөтөлкө шалдырай, кошунам айтты шүмшүктүн жоругун, анында жүрүптүр эшигин какылай, көйрөңдүгүң көңдөйлүгүм эми байкадым. Canıma gelsin, ırkıtta teremin, üstünden ılday ısık su seremin. Kimge barmınday şümşüktün geregi, bu okşoğundur, akçaсын berebi. Oy aylan aylan, can koy koyduğuna kadar biz jarıkta açılıp kalgan var, oşunu bereyim mi? Deyçi. Ne, muğun içi gözümü görmeye basıp ketkileçe mi? Hazır, kalkıda ayağın gelip de meni içine batkan. Алкаш уратты мени дагы. Кача райым бұрышы бүтті ошоны істеп жүрүп. Мен атак чүйская красавица болчумун. Далаң ошо Кинг-Конгго тийип алып, мени кемшиген кемпир болуп калдым азыр. Ай билбейм азыр. Мен да істеп жүрөм, сен көрүп калсаң мага телефон чалып койчу, уктуңбу? Ай сууке, күйөөңдү істеп жүрөсүңбү? Ай тийип алсаң болот, таң атпай келип кишинин тынчын алып атат. Şimdiden aşıp gitti, törüp koyuyorsunlar ana, söylüyorsunlar, berekette söylüyorsunlar. Alıp git de yaptı, içi vatan, tınçımda alır. Ayağı git kız değil mi? Ay baspaysın bay. Ay bas. Bas yürü. Ay bas. Bas sen gitti güzel. Bas ya bu. Bas. Ay uyalsаң боло ушинтип көрүнгөн жерде ичип отургандын көрөм. Бас кетти үйгө. Ушинтип эле ичип жүрө бересиңби? Эшегин эшек алкаш. Карачы мунун мурдун көтөрүп эле көч. Бул Кинг-Конгдун баласы. Бас кетти гай. Эми эмне кылып кетем муну? Мен амал алгандым. Жасыл жебекти жамынгандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жол күтүп мен сага кангандай. Сактадым унутпай элесиңди, салкын төр кызгалдап белесиңди. Саймалуу тоолорун көздөн учуп, сагындым туулган жерим сени. Sağımdım tuğan yerim seni. Jol alıp uçuşkan karkıralar, joldoğun salamın aytıp barar. Jol boyu ak köynök kiyip alıp, jolumdu bütkündür gül kayırlar. Saktadım unutpay elesingdi, salkın tör kızgaldap gelesingdi. Saymalı toğların gözden uçup, sağındım tuğan yerim seni. Sağındım tuğan yerim seni. Yıldızın sağındım cıvıraşkan, cımırap mağarına vırdaşkan. Jol boyu ak köynök kiyip alıp, jol çetin elegen kızgaldaktan. Saktadım unutpay elesingdi, salkın tör kızgaldap gelesingdi. Saymalı toğların gözden uçup, sağındım tuğan yerim seni. Sağındım tuğan yerim seni. Saktadım
Сағым ұнытпай елесіңді, салқындар қызғалдақ белесіңді. Саймалы тоолорун көздөн учуп, сағындым туылған жерім сені, сағындым туылған жерім сені, сағындым туылған жерім сені. Жакшынын шарапаты дегендей, мындай иш-чара боло калганда жыл жыйынтыгы менен республикада алдыңкы мектеп атанган Эшбай Токсобаев атындагы орто мектебинин эмгек жамааты менен байланышта болуп келишет. Бул күнү дагы музыкалык аппаратурасын ала келген мугалимдер концертке келип катышышып, бичети демөр алып көңүл сергетип алышты. Мугалимдердин күчү менен даярдалган катнакка бир жакшы нерсесине күнөө болуп отурабыз. Бул мектеп сиздердин ушул Орбуста экинчи орунда алган мектеп экен. Бул ошосуна татыктуу экен. Биринчи көрүп ыраазы болуп отурабыз. Ушунчалык жаш таланттар, талант көп жер экен, таланттар алдан көп чыккан жер экен. Ушул элдин колдоосу, сиздерге окшогон ата-энелердин колдоосу болуп, жанагында жетишкендиктерге жетишип, республикада эң мыкты мектеп аталып отурабыз. Изденүү ийгиликти жаратат дегендей, бул күнү иш-чаранын уюштуруучусу орус тили адабияты мугалими Нургул Касаева көпчүлүк үчүн тарбиялык мааниси бар мындай иш-чаралар алар үчүн дем күч гана берерин айтат. Бул жолку Элетте эмнегеп деген көрсөтүүбүздө Нарынды районундагы Эмгек Тала айылынын Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби менен ата-энелердин биримдиги элет элинин ынтымагы аркасында жакшы иштерди жаратууга өбөлгө түзүлүп жаткандыгын баамдай алдык. Ийгилик бар жерде кемчилик дагы бар дегендей айта кетчү нерсе, көптөн берки көпчүлүктүн көйгөйү болуп келген айылдык маданият үйүнүн ыңгайсыз тардыгынан минтип эл чогулган учурларда бир тобу сыртта калат экен. Ал эми ушул күнкү иш-чаранын соңунда айыл элинин кубанганы. Айыл өкмөт башчысы бул жерде отуруп жоопкерчилигин сездиби? Башкалардан сурап отурбай айыл мектебин кымбат баалуу музыкалык аппарат менен камсыз кыла турган болду.